2022 жылдын 25 ноябрында Кыргызстанда биринчи элдик курултай өтөт. Биринчи элдик курултайга делегаттарды шайлоонун тартиби кандай ишке ашырылат? Алгач айыл аймактарда, шаарларда жергиликтүү кеңештин төрагасынын жетекчилигинде уюштуруу тобу түзүлөт. Уюштуруу тобу 15 октябрдан 25 октябрга чейин конуштарда, көчөлөрдө, кварталдарда, калктоо пунктуларда белгиленген участкалар боюнча графиктерди бекитет. Жергиликтүү кеңеш бекиткен графикке ылайык, жергиликтүү кеңештин депутатынын төрагалыгында жыйындар, чогулуштар өткөрүлөт. Анда ачык добуш берүү жолу менен жергиликтүү курултайга тандоо процесси жүрөт. Уюштуруу тобу айылдын жашоочуларына, ошол айылдан чыккан бирок учурда башка аймакта жашап жаткан атуулдарга кабар берет. 2022 жылдын 5 ноябрында өлкө аймактарында, шаарларда жергиликтүү курултайлар өткөрүлөт. Жергиликтүү курултайда элдик курултайга делегаттар шайланат. Жергиликтүү курултайга делегаттыкка талапкерлерди көрсөтүү укугуна жергиликтүү жамааттардын бардык мүчөлөрү ээ. Төмөнкүлөр жергиликтүү курултайдын делегаты боло албайт. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлер, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин жана жергиликтүү кеңештин депутаттары, мыйзамда белгиленген тартипте жоюлбаган соттуулугу бар адамдар, жашы жетелектер. Жергиликтүү курултай ага шайланган делегаттардын 3-төн 2-синен кем эмеси катышууга тийиш. Жергиликтүү курултайдын делегаттары ачык добуш берүү менен жергиликтүү курултайдын төрагасын шайлайт. Жергиликтүү курултайдын делегаттары 2 талапкерди тандоо жолу менен элдик курултайга делегаттарды көрсөтөт. Ачык добуш берүүнүн жыйынтыгы менен көпчүлүктүн колдоосуна ээ болгон 2 талапкер элдик курултайдын делегаты болуп шайланат.